Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, апта алкагындагы орчундуу окуяларды чагылдырып эфирде Жума баян көрсөтүүсү. Аны мен Акылай Акыналиева алып барам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Өз элинде өгөйлөнгөн эне тил. Кыргыз тилин кантип өнүктүрөбүз? Өзгө эмес, өз тилинде сүйлөй албоо уят болуш керек. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун Нур Султан шаарына барып, орусча текст окуганы коомчулукта ача пикирлерди жаратты. Жаштарды жаман жолдон адаштырган спорт тескерисинче Крим чөйрөгө жолдомо бере турган полигонго айландыбы? Спорт менен криминалдык дүйнөнүн байланышы. Кыргыз тилине мамлекеттик статус ыйгарылганына быйыл туп-туура 30 жыл толду. Улуттун уюткусу аталган эне тили ага болгон сый-урмат жана өркүндөтүүдөгү аракеттер. Талдоочулар кыргыз тилинин азыркы абалын өз элинде өгөйлөнгөн эне тил катары баалашат. Мекемелер арасындагы расмий кат алышуулар, эл өкүлдөрү электен өткөргөн мыйзам долбоорлору, атүгүл мектеп балабакчалардагы сабактардын теңинен көбү расмий тилде жазылып, өтүлөрү жашыруун эмес. Минтип отурсак, кыргыз тили жоголуп бара жаткан тилдердин катарын жакынкы күндө эле толуктаары бышык деп коңгуроо каккандар мамлекеттик тилдин макамына маани берип, бардык иш кагаздар кыргыз тилинде гана жазылсын деп келишет. Эне тилдин тагдырына күйгөн жарандардын сунуштары азырынча толук ишке аша элек. Ошентсе да, мындан 6 жыл мурун түзүлгөн Кыргыз тест борбору жана мамлекеттик тил комиссиясы оозго алынарлык иштерди аткарып жатканы тууралуу отчет жыл сайын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынган күнү берилери көнүмүшкө айланган. Мисалы, жакында өзгөртүүлөр киргизилген шайлоо жөнүндөгү мыйзамга ылайык кыргыз тилин жакшы өздөштүрбөгөн аткаминерлер шаардык бийликтин кеңештерине ат салышууга мүмкүн эмес. Же мамлекеттик кызматта деген ар бир жаран кыргыз тилинен сынак тапшырмайын жумушка орношо албайт деген талаптар бар. Тилге болгон мындай эреже талаптар кандай аткарылууда, бул эми башка кеп. Бирок кылымдан бери келе жаткан тилди сактоо, өнүктүрүүнү төш каккылап айтканыбыз менен натыйжалуу аракеттер байкалбай жатканы президент катышкан иш-чарада дагы айтылды. Тилдин учурдагы абалы, аны өнүктүрүүгө кимдер кызыктар жана кайдыгер кесиптешим Тазагүл Эмилбекова темага токтолот. Hadi bakarata salamat balдар. Саламатсызбы? 70 жаштагы Валентина Петровна кыргыз тили мугалими. Олуту орус болгону менен тилге болгон сүйүүсү чексиз. Так сүйлөп түш жооруганына бала кездеги чөйрөсү себеп болгон. Анткени ал Кочкор районунда төрөлүп чоңойгон. Коңшу колоң, дос курбулардын бардыгы кыргыз болгондуктан алар менен баарлашууда кыргыз тилин үйрөнүүгө туура келген. Кийин башталгыч класстар боюнча мугалим болуу үчүн техникумду аяктаган соң борборго келип, эмгек жолун орус тили мугалими болуп баштаган. Акыркы 20 жылдан бери балдарга эне тилде сабак берет. Kırgız küsü calın caştın kırdalı, Kırgız küsü mahabbattın sırları. Кыргыз тилинин учурдагы абалы, аны өнүктүрүү жана сактап калуу Валентина Петровнаны да ойлондурат. Каарманыбыз ар сабакты кызыктуу өткөрүүгө аракет кылат. Ал үчүн окуучуларга мекенчилдикке үндөгөн ырларды ырдап, элдик жомокторду, манас эпосу тууралуу айтуудан тажабайт. Ал тургай улуттук музыкалык аспапта кол ойнотот. Мындай таланты окуучуларды эне тилде сүйлөөгө шыктандырат. Ар бир улутту өзүнүн тилин сакташ керек. Көп тилди билсе жакшы, но бирок жашаган жерин, мынакей мен өзүм улуттуу орусмун, бирок мен кантип мен кыргыз тилди билбей калам. Өзүм биякта жерим жашап атам, мен кыргызча үйрөндүм өзүм кызыгам. Ал эми Мустафа Йылмаз Котормо борборунда түрк тили боюнча окутуучу. Кыргызстанга мындан 4 жыл мурун келген. Бул убакыт аралыгында эне тилде сүйлөөнү жогорку деңгээлде өздөштүрдү. Мустафа мырза үчүн кыргыз тили бай тилдердин бири болуп эсептелет. Кыргыз тили бай bir til. Sebebi degendekininden benim köz karışıma kararında Manas degen bir epos. Epos degende bolgon elder tarihi güçlü el desek tura bolot. Manas bir gana Türk ellerinin emez. Büttüğünü cüzündü. En uzun. Dağı büt bögön. Toluktal bakan bir til. Caşagan bir epos. Salamatsızlar balдар. Саламатсызбы?
Минтип башка улуттар сыймыктана сүйлөп жаткан кыргыз тилин тилекке каршы кыргыз болуп туруп, билбей жаткан жаштардын саны арбын. Тилдин өнүгүшү өлкөнүн башка аймактарында жакшы көрсөткүчкө ээ болгону менен, Борбор калаада эне тилге анчейин көңүл бурулбай жаштардын дээрлик көпчүлүгү орусташып кеткен. Кыргыз тили азыр анча кондулбойт. Бирок биз азыр 30 жыл үчүн биз көп кыргызча мамиле кылабыз. Кыргызча сүйлөгөнү мамиле кылабыз. Бүгүн мисалы, бүгүн Ооба. Ооба. Башка күндөр орус тилинде сүйлөйсүз? Жок. Жаштардын орус тилдүү болуп калуусуна алардын айлана чөйрөсү да чоң таасирин тийгизип жаткандыгын айтышат адистер. Окуучулар кыргыз тилин бир гана кыргыз тили сабактарында колдонууга мажбур. Демек тилдин өнүкпөй жатышына улуу муундун өкүлдөрүнүн да түздөн түз тиешеси бар. Берген материалды үйүнүн кыргызча сүйлөп, ошону такша алып кыргызча сүйлөсө абдан эле жакшы болмок. Биз мякта 45 мүнөт окутканы менен үйгө барып орус тилинде сүйлөшүп атат. Ошол балдарга тил үйрөнүүгө тоскоол болуп жатат. Ошондуктан биздин мектепте быйыл кыргыз класстан 1 класс ачылды. Бишкекте 27 орус, 11 кыргыз тилдүү жана 59 эки тилдүү мектеп бар. Ал эми муниципалдык бала бакчанын саны 85 болсо, анын 13-ü мамлекеттик тилде, 37-си расмий тилде иш жүргүзөт, калганы аралаш. Ушул статистика мамлекеттик макамы бар тилдин абалы кандай, ага мамиле кандай деңгээлде экенин көрсөтүп коет. Дээрлик бардык билим уяларында орус тилдүү тайпаларга жана класстарга суроо талап күч. Айрыкча тегерек четтеги жаңы конуштарга орус тилдүү мугалимдин барышы кыйын. Айлык аз. Ошол жерге мугалим барып иштеп шаардын мугалимдери ал жерге барбайт, жергиликтүү тургундар жалаң кыргыздар. Ал жерге барып иштебейт. Аякта мугалим табыш кыйын орус мектептерге. Бирок ата-энелер жок. Могу жерге чейин арызданып келет, министерствого барат, жогорку кеңешке арызданышат. Бизге мектепте орус классын ачып бергиле деп. Анан мына ушундан эле кайра эле баягы биз кыргыз мектепти ачабыз дегендер бойло кайра аралаш мектеп болуп калып атат. Өз эли чанып жаткан тилдин тагдыры андан нары да өкүнүчтүү. Ар кандай кесип ээлерин даярдаган жогорку окуу жайларда дагы кыргыз тилинде керектүү окуу куралдары, тийиштүү адабияттар таңкыс. Ал эми мамлекеттик мекемелерде иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүү ушул кезге чейин аксап келет. Бүгүнкү күндө бир дагы министрлик толугу менен иш кагаздарын мамлекеттик тилде алып барам деп мактана албайт. Мунун үстүндө иштешибиз керек. Үй бүлөдөн баштап, үй бүлөнүн үстүнөн баштап, эне мектебинен баштап, бала бакчадан баштап баардыгын иш жүргүзүш керек. Тилди үйрөтүүнүн эл аралык стандартка негизделген сертификаттык системасы кирди. Бул кадимкидей иштей баштады. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, өкмөттүн 757 токтомунун негизинде быйыл баардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер А2 деңгээлде сертификат алыш керек. Келерки жылы В1, 21-жылы В2 деңгээлде сертификат колунда болуш керек. Кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алганына быйыл 30 жыл толду. Кылым кечип тарых барактарында эчендери өчүп кетсе, далай улуттар эне тилинен макам ала албай күн кечирип жүрүшөт. Кыргыз тили улуу тил катары өмүр сүрүүдө. Жашап келе жатат дегенибиз менен өз тили өз үйүндө өгөйлөнгөн учуру. Азыркы кездеги эне тилдин абалы президент Сооронбай Жээнбековду дагы канааттандырбайт. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда мамлекеттик тил күнү белгиленип жатып, өлкөдөгү иш кагаздардын 60-90% расмий тилде даярдалгандыктан алардын сабаттуулугу начар, сапаты төмөн экендигин билдирди. Бул жагдай тилибизге болгон ишенимди төмөндөтүп, мамлекеттик башкаруу органдарынын беделине доо кетирүүдө. Жарандарыбызга мамлекеттик тилде сабаттуу жана сапаттуу кызмат көрсөтүүгө милдеттүү болгон кызматкерлердин тил сабаттуулугун көтөрүү үчүн чечкиндүү кадамдарга барышыбыз зарыл. Кыргыз тилине мамлекеттик статус берилгенине 30 жыл болгону менен ага кыргыз мамлекеттүүлүгүнө канча убакыт болсо, ошончо мезгил толгонун эске алуу керек. Бирок өзгөчө макамга ээ болгондон бери жылына бир күн гана мамлекеттик деп макталып, даңкталып калган учурда да унутта калып жаткандыгын моюнга алуу зарыл. Аны өнүктүрүү боюнча улуттук программалар жазылып, токтомдор токулганы менен кулачын жай албай өксүп турганын айтпаса деле белгилүү. Адистер тил өз ара мамилелешүүнүн, кызматтын, билим алуунун, илимдин тилине айланмайын өнүгө албайт жана колдонуу чөйрөсү кеңейбейт дешет. Мына орус тили Советтер Союзу кезинде идеологиянын башында турган. Бүткүл баардыгыбыз орусча сүйлөп, жашап иштегенбиз. Орусча билбеген адам экинчи сорттук адам болгон. Ал жашап кетиши, орус тилин билбеген адам иштеп кетиши кыйын болгон. Мына бүгүнкү күндө эгемендүүлүк алган 30 жылдык ушул токтомубуз
токулуп иш жашап жаткан чакта дагы кыргыз тилин билбесең, Кыргызстанда жашай албайсың деген нерсе бизде жок идеология. Биз тилди колдонуу жагынан сабатыбыз эң төмөн. Биз тилди колдонуу кандай тарапта колдонот, кандай кызматы бар деп ойлобойбуз да. Ушунун негизинен биз көп адашабыз. Ошон үчүн тилибизди тепсейбиз, тебелейбиз. Анан каалагандай сүйлөй беребиз. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө 6000ден ашык тил колдонулуп келет. Алардын көпчүлүгү диалекти. ЮНЕСКОнун иликтөөсүндө 21-кылымдын аягында бул тилдердин 1/10 бөлүгү гана калышы мүмкүн. Андыктан эне тилди сактоо, кыргыз тилинде сүйлөп, келечек муунду кыргызча тарбиялоого ар бир кыргыз милдеттүү. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Кубанычбеков, Жума Баян. Телевизде даңктап, аны тийиштүү деңгээлде өнүктүрө албай жатканыбызды айтып какшап, адатыбызча талкуудан башыбыз чыкпай жатканда спикер Дастан Жумабеков Казакстандын Нур-Султан калаасына барып, Евразия өлкөлөрүнүн спикерлеринин 4-отурумунда орусча текст окуй койгону коомчулукта кызуу талкууну жаратты. Социалдык түйүндүн колдонуучулары жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү анын эмне тууралуу сүйлөгөнүн эмес, кантип окуганына көңүл буруп, кагаздағы текстти шар окуй алган жок деп катуу сынга алышты. Жадагалса кыска видео парламент төрагасынын интеллекти төмөндүгүн көрсөттү деп жазгандар арбын болду. Айрымдары спикер мамлекеттик тилде эле баяндама жасаса болмок десе, Жумабековдун кыргызча текст окубагандыгын эксперттер протоколдук кызматтын кемчилиги деп сыпатташты. Чындыгында саясатчылар, айрыкча парламенттин төрагасы мамлекеттин жүзү болууга татыктуу болушу керек. Бирок филологдор Жумабековдун дарегине айтылган сындарды жумурткадан кыр издөө катары баалап, тескерисинче мамлекеттик чоң кызматтагы адам үчүн орус тилинде эмес, эне тилинде сүйлөй албоо уят деген пикирлерин билдиришүүдө. Алар азыр коомдо жаман тенденция пайда болуп, башка тилди билген киши кыргыз тилин билбей калса маани берилбей, тескерисинче чет тилди жакшы өздөштүрбөгөнүн талкуулап сындаганыбыз туура эмес дешет. Темага кененирээк кесиптешим токтолот. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков 24-сентябрда Нур-Султан калаасында Евразия өлкөлөрүнүн спикерлеринин кеңешмесинде сөз сүйлөгөн. Бул аткаминерлердин кадимки эле иши катары көрүнүшү мүмкүн. Бирок ММКлар спикер өлкөнү уятка калтырды деп айтып чыгышты. Журналисттер Дастанбек Жумабековдун орусча тексттеги окугандарын жыйында отургандардын көбү түшүнбөй калды деп жазышкан. Түшүнүксүз, бири-бирине байланышпаган сөздөр жазылган видео интернет колдонуучулардын да ачуусун келтирбей койгон жок. Алар төрага текст менен мурда таанышпай, отурумга даярданган эмес деп болгошууда. Конечно, итога развития государства предполагает расширение границ политического диалога. Ак үйдө бир дагы репетитор жокпу? Же сүйлөмдү шашпай окуганды үйрөтө турган маалымат катчы калган эмеспи? О Кудай, уят, 1-класстагы баладан да начар окуп жатат. Керек болсо окуганын түшүнгөн жок. Уялып жатабыз. Сөзүн уктум, болгон акцент менен окуп тур. Жаман эмес. Орус тили анын эне тили эмес, ошон үчүн акценти бар. Мунун эч кандай коркунучу жок. Иш-чара эл аралык деңгээлде болгондуктан англис тилинде же орусча сүйлөө керек болгон. Эмне үчүн мамлекеттин жүзү эл аралык деңгээлде жерди карады? Адистердин белгилөөсүндө Пушкиндин тили жогорку кеңештин төрагасы үчүн кыйынчылыкты туудурарын билген протоколдук кызматтын бул эң чоң кемчилиги. Бул жерде атайын ушу жогорку кеңештин протоколдук кызматы бар. Алар деген алдын ала ушул төраганын тилине жараша бул иш-чарага алдын ала даярданыш керек болчу. Ошол Казакстандагы уюштуруучулар менен бирдикте алар ошол текстти орусчага же болбосо англис тилине которуп, аны деген ошол жакка алдын ала жөнөтүп коюш керек болчу. Төраганын орусча сүйлөшүн ошо кемчилик катары айтып, сын пикирлер айтылып атат. Менимче бул туура эмес. Ар бир адам өзү кайсы тилде эркин сүйлөп, өзүнүн оюн эркин айта ала турган болсо, ошол тилде сүйлөш керек. Анын үстүнө бизде мамлекеттик тил бул кыргыз тили. Аткаминерлер деп мен айткым келбейт. Орус тилдүү адистер дейинчи. Орус тилдүү адистер мына алып мына
окуп бул жерден көп нерсени үйрөнсө. Кыргыз аткамиерлеринин орус тилде эркин сүйлөй албоосу же аны жакшы өздөштүрбөгөнү коомчулукта дайым талкууга алынып келет. Бирок негедир эне тилди жакшы билбегени анчейин сынга алынбаганына филологдор да түшүнө бербейт. Алар тескерисинче мамлекеттиктеги макамы бар тилди билбеген чиновникти уяткарып, анын үйрөнүүсүн талап кылуу керек деп эсептешет. Анткени мамлекеттик чоң кызматтагылар биринчи кезекте кыргыз тилинде так сүйлөшө зарыл. Бизде грузиндер, кавказдыктар акцент менен сүйлөй алышпай, эч кандай уяты жок нерсе катары эле да. Орусча сүйлөй албай калса, анан чуу жаратып, аны шылдыңга алганын ордуна кыргызча сүйлөй албаганга олуттуу мамиле кылышыбыз керек да. Биринчи эне тилди биринчи алдыга коюшубуз керек. Анан ошондо мамлекеттик тил өнүгөт да, мамлекеттик тил жолго коюлат. Орусча сүйлөй албай калгандан эми туура сүйлөш керек, билиш керек, көп тил билиш керек, керек болсо бир нече тилди билиш керек, англис тилди. Бул деген ошол жана ааламдашуу процессинде бул керек нерсе. А бирок могу кыргызча сүйлөй албай калганды биринчи уят катары сезиш керек деп мен кыргыз тилчи катары айткым келет да. Эксперттер Дастан Жумабеков ал жерде кыргызча мамлекеттик тилде сүйлөсө болмок деген ойдо. Себеби буга чейин деле эне тил эл аралык аренада жаңырган. Үстүбүздөгү жылдын апрелинде президент Сооронбай Жээнбеков Алманияга жасаган иш сапарында жалпыга маалымдоо каражаттарына кыргыз тилинде баяндама жасаган. Бул эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы чет мамлекетке иш сапары менен барган өлкө башчысынын алгачкы жолу мамлекеттик тилде сөз сүйлөгөнү. Мени Германияга расмий сапар менен чакыргандыгы үчүн федералдык канцлер Ангела Меркель айымга терең ыраазычылык билдирем. Анда эксперттер алгачкы кадам жасалды. Жакшы саамалыкты улап кетүү вазыйпасы эми өкмөт башчы же башка аткаминерлердин колунда экенин айтышкан. Себеби эл аралык мамиледе мамлекеттик тилде баарлашуу ошол өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн жана көз карандысыздыгын тастыктаган бирден бир белги болуп эсептелет. Президентибиз башка өзүнүн коллегалары менен чет мамлекеттик кыргыз тилинде баягы сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө, ошого басым жасаса, мисалы бул өзгөрөт да. Мисалы биздин тышкы саясий аренадагы мисалы биздин зоолубуз көтөрүлөт деген ой бар да. Себеп дегенде мисалы биздин чет элдик досторубуз, мисалы өнөктөштөрүбүз, мисалы алар дагы бир ойго келишет. Так, бул кыргыздардын ички баягы духу көтөрүлүп атыптыр. Эл аралык аренадагы баарлашуу тили ар бир өлкөнүн статусуна карата өзгөрүп турат. Маселен, Путин же Эрдоган чет тилдерди беш колдой билгени менен эл аралык деңгээлде ар дайым эне тилде сүйлөшөт. Niyetimiz ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek Жеке жолугушууда алар ээн эркин өзлөрү орток түшүнгөн чет тилде баарлашуусу мүмкүн. Бирок биздин аткаминерлер али күнчө орус тилине баш оту менен кирип байланып калган. Көп эле байкап жүрөм. Мына Түркиянын премьер-министри болчу, азыр президент болуп отурат. Режеп Тайип Эрдоган мырза дагы кайсы өлкөгө барбасын, каерде болбосун түрк тилинде сүйлөйт. Ошол учурда Грузиянын президенти дайыма ким болбосун грузин тилинде сүйлөйт. Ал эми Назарбаев дагы, Казакстандын мурдагы президенти дагы көбүнчө казакча сүйлөп, бирок орусча дагы сүйлөп жүрөт. Ал эми биздикилер дайыма орусча сүйлөчү. Мен дайыма айтчумун, кыргызча сүйлөсөңөр жакшы болмок депчи. Тилекке каршы андай болбогон, бирок мен айтат элем, ушул керек болсо Россияга барганда да биз кыргызча сүйлөшүбүз керек. Орусча билип туруп, бирок орусча сүйлөбөгөн президенттер аябай көп. Бүгүнкү күндө КМШ өлкөлөрүнүн ичинен бир гана Кыргызстандан башка мамлекеттерде орус же дагы башка чет тилдеринде так жакшы сүйлөй албаган кишини мазактоо же шылдыңдоо болбойт. Тилчилер бизде тескерисинче кул мүнөздүктөн арыла албай, өзгө тилди жакшы өздөштүрбөгөндөрдү уяткаруу тенденциясы калыптанганын айтышат. Мисалы, Кавказ аймагында жашаган элдер орусчаны өздөрүнүн тилине ыңгайлаштырып сүйлөшсө сыймыктанышаары белгилүү. Ошондуктан качан гана мамлекеттик чоң кызматтагылар эне тилинде сүйлөп, анын кадырын көтөрмөйүнчө тилдин баркы болбой тебелене берери анык. Чынара Нурсейитова, Жолболду Байсаев, Жума Баян.
Спорт менен машыгып дүйнөлүк чемпионаттарда алтынды көксөгөн билеги күчтүү эр азаматтар Крим чөйрөнүн жана кызыкчылыгы күч айрым саясатчылардын куралына айланууда. Оштогу катышуудан кийин жарыяланган Дженго деген каймана аты бар Кадыр Досонов менен Ош шаардык спорт комитетинин төрагасы ММА боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү Кылычбек Саркарбаевдин жанаша сүйлөшүп бара жатканы тартылган тасма коомчулукта спорт менен каралар дүйнөсүнүн байланышы барбы деген бүдөмүк ойду жаратты. Чындап эле Кыргызстанда бул жаатта маселе курч экенин адистер белгилешүүдө. Күндөп түндөп терин төгө машыккан спортчулар соңунда барып кылмыштуу дүйнөгө аралашып же саясатчылардын куралына айланып кетүүдө. Криминалдашкан спорт тууралуу кийинки видео материалда сөз болот. 22 августта Ош облусундагы Кара Суу районунун Фуркат айылында атышуу болуп, анда эрежесиз мушташтын чебери Төлөгөн Рахманберди уулунун жоон санына ок тийип оор жаракат алган. Ал учурда Ош облустук ооруканасында экени белгилүү. Аталган кылмышка шектүү катары Ош шаардык спорт комитетинин төрагасы Кылыч Саркарбаевдин аты аталган. Азыр анын кайда экени белгисиз. Бирок жаңжалда жабыркаган спортчу 25 сентябрда аны Ош шаардык спорт комитетинин башчысы тапанча менен атканын төгүндөдү. Бекболот эме таап алыптыр, тапанча. Ичинде зарар этилген боюнча экенин эле. Ошол жерден өзүм басып алдым. Мына жакта саныма басып алгам да. Атышуу тууралуу маалымат чыккандан кийин Дженго деген каймана ат менен белгилүү кылмыштуу топтун мүчөсү катары айтылып жүргөн Кадыр Досоновдун Кылыч Саркарбаев менен айланасы тор тосулган имараттан чыгып келатканы тартылган тасма тараган. Азыр бул тасманын качан тартылганы боюнча жаза аткаруу кызматы териштирүү баштаганын билдирди. Канткен күндө да мындай видео жана Фуркаттагы окуя Кыргызстанда Крим дүйнөгө спорттун аралашып кеткенин ачык көрсөттү. Журналист Семетей Талас уулу спортчулар менен каралар дүйнөсүнүн байланышы региондордогу спорт клубтарында күчтейт. Айтымында Крим чөйрөгү олимпиадалык спорттун түрүнө караганда эрежесиз эр уруш менен машыккандар көбүрөөк ыктап кетүүдө. Себеби алар Крим төбөлдөр үчүн билеги күчкө толгон даяр мушкер, көбүнчөсү спорттон жолу болбой калгандар кымбат баалуу нерселерге азгырылып, спорттук чеберчилигин туура эмес жактарга пайдаланып кетишет. Чемпион болуп жүргөндөр да кошулуп кетип атат. Кескесте көбүнесе ушул чемпион боло албай калгандар негизи көп кошулат да. Спорттун чеберине караганда спорттун чебери боло албай калгандар, спорттун чеберине талапкерлер ушундайлар көп кошулат. Ал жерде деген криминалга эмне үчүн болуп кетишет себеп? Эгерде өзүң жакшы көрсөт алсаң, бат эле мисалы кымбат машина, мисалы кескесте бир комнат, эки комнат үй ушундай берип атышат да, коз оюндарчы. Анан алар болсо, коз оюндар болсо баары эле мисалы таза байыган адамдар эмес, ошол үйүнүн баягы бизнесин коргоого муктаж. Таза эмес бизнесинчи, контрабандалык бизнесин коргоого муктаж. Даже кээ бир айрым клубтардын ээлери баягы бир жөнөкөй эле бир милициянын чоң кызматкери түкүлүгүндө барыпчы. Алар өздөрү мындай менимче ойлойм ошо наркотрафик менен байланышта милиция кызматкерине 500-700 жанагындай армияны сактап турууга өзүнүн айлыгы анын бир жан сакчыга төлөп бергенге жетпейт да, өзүн артай калат. Мындай пикирди кикбоксинг боюнча федерациянын президенти Александр Воинов дагы бышыктайт. Ал ММКларга берген интервьюларынын биринде анын окуучуларын уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү кымбат баалуу белектер менен өздөрүнүн чөйрөсүнө тартып кетүүгө аракеттер болгонун айткан. Профессионал спортчуларды көбүнчө криминалдык дүйнөгө тартып кетишет. Мага мындай сунуштар бир нече жолу түшкөн. Бирок мен дайыма жок дечүмүн. Барынан да менин мушкерлериме бандага кошулуу үчүн кымбат унааларды сунуштаганда өтө оор тиет. Алардын айрымдарын коргоп калууга мүмкүн болду, а кээ бирин жок. Балдарды өз жайына коюусу үчүн криминалдык авторитеттер менен далай жолу сүйлөшүүгө туура келди. Керек болсо мага кол салуулар да болгон. Спортчулар азыр салмакка ээ. Алардын көпчүлүгү бизнесте ийгиликтүү болсо, жоонтобу саясаттан ордун табышкан. Же ошол эле аткаминерлердин жан сакчылары болуп, оң колуна айлангандар бар. Спорт дүйнөсүнөн парламентке депутат болуп келген Тазабек Икрамовдун пикиринде, спортчулардын криминалга аралашып кетүүсүнөн көрө саясатка келгени туура. Анын айтымында бул чөйрөдө билеги күчтүүлөрдүн тапканы ак. Спорт тармагына азыркы жалпы спортсмендерге мындай сөз тийип атат да. Мен айтат элем, жалпы спортсмендерге
ушу тарапта ушундай спортсмендер ушу криминалга жакын же болбосо ушундай нерсе дегенден алыс болуш керек да. Негизги спортсмендер спорт менен машыгып, Кыргызстандын намысын колдоп, Кыргызстандын желегин дүйнөгө таанытып, желбиретип атат. Спорт бул тазалык. Спортто бул адам өзүнүн болгонундай дүйнөсүн, болгон өзүнүн ден соолугун ушундай сактап, ушунчалык бир мындай мааниге болот да. Анткени менен акчалуу айрым саясатчылар спорт клубдарын ачып, андагы машыккан миңдеген спортчулардан өзүнө даяр армия түптөп алган. Албетте ал балдар кожо оюндары тарабынан шайлоо же митинг учурунда курал катары колдонулушу өнөкөткө айланганы жашыруун эмес. Тандоо өнөктөрү башталганда салмактуу партиялар, криминалдык дүйнөнүн өкүлдөрү же спорт клубдары менен келишим түзүп, активдешүү байкалат. Саясат таануучулардын айтымында бийликке криминалдык топтордун аралашуусу өлкөдөгү стабилдүүлүккө жана коопсуздукка коркунуч жаратат. Спортсмендерди ошентип баягы добуш берүүдө да колдонуп атышат. Мисалы үчүн бир айылдарды же болбосо жалпы эле бир районду же райондун жарытмасын кайсы бир ошол спортсмен топтордун же болбосо криминалдык структуралардын топторуна тапшырып коюшу, анан алар келип туруп айылдагы жаш балдардын баарын чогултуп, коркутуп, эртең барыңар тең барып туруп, мынандай деген партияга саласыңар деп, ошондой дагы окуяга чейин жетип атат да. Анан бул албетте туура эмес. Шайлоого бул түздөн түз кийлигишүү жана баягы добуштарды мындайча айтканда зомбулук менен тартып алууга жатат да. Адистер бийлик криминалдык дүйнө менен Акаевдин учурунда кадимкиде эсептешкенин айтып келишет. Каралардын таасири кийинки келген бийликтерде да бир аз байкалган. Ошондуктан потенциалдуу спортчулардын Крим чөйрөгү аралашып кетүүсүн ооздуктоо үчүн көзөмөл болушу керек деп эсептешет серепчилер. Ал үчүн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп ийимде каттоодо тургандардын турнирлерге, айрыкча мектеп жашындагылардын спорттук мелдештерине катышпоосуна мыйзам менен чек киргизүү зарыл. Ал эми Крим дүйнө өкүлдөрүнүн кымбат баалуу белек алган спортчуларды эл аралык жана дүйнөлүк чемпионаттарга катышуусуна бөгөт коюу кажет. Чынара Нурсейитова, Эрмек Райымбеков, Жума Баян. Сиздер жарым саатка жакын мен жана кесиптештерим даярдаган Жума Баяндын кезектеги чыгарылышына күбө болдуңуздар. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.